Нурида Имаралиева мамлекеттик ишкананын мурдагы кызматкери. Ал мамлекеттик эшелондогу коррупциялык, мыйзамсыз аракеттерди ачыктап чыгып, куугунтукка кабылганын айтат. Кызмат ордумдан мыйзамсыз четтетилип, коркутуулар болду деген Имаралиева окуянын чоо-жайын мындайча баштады. Мамлекеттик ипотекалык компания 2 турак жайды курган, өзүнүн баягы жеке жилищный фонд деп коет. Ал батирлер именно баягы бюджеттик чөйрөдө иштеген өкүлдөрүнө берилиш керек эле да, ижара аркылуу сатып алуу механизми менен. Бул механизмдин өзгөчөлүгү, артыкчылыгы баштапкы төлөм жок да. Мисалы врачтар, мугалимдер көбүнчө баштапкы төлөмдү топтоп албай калган үчүн көбүнчө ипотека ала албай калчу да. И бул механизм именно ижара аркылуу сатып алуу, турак жай сатып алуу ошол багытталган да, именно дарыгер менен мугалимдерге. Ошол мамлекеттик ипотекалык компания ошол үйлөрдү куруп жатканда нарын турак жайында финансылык мыйзам бузуулар аныкталган да. Аны биздин мурунку директорлордун кеңешмелери ачыктап чыккан. Алар генеральный прокуратурага арыз жазышкан. Ал арыздын негизинде финансовый полицияга буйрук берет генеральный прокуратура. И ошол негизинде уголовное дело башталат. И досудебное производство стадиясында азыркы күнгө чейин турат да. Приостановлено, бирок не закрыто. Себеби нарында турак жайлардын 1 квадрат метрин, 1 чарчы метрин 64 000 сомго реализация кылабыз дешкен да. Биздин директорлордун кеңешмесинин мүчөсү, онда төрага Абдыбеков Азамат эле ал айткан, эгерде мамлекет жер берип атса, коммуникация боюнча жардам берсе, кандай 64 000 сомго барат? Бул невозможно. Бул жакта финансовый нарушение болуп атат, алып келгиле документтер деп териштире башташат. Анан кийин биздин курулуш отделыбыздагы аналитический записка берет. Аналитический запискада где-то 100 страница беришкен. Ал жакта биздин курулуш отделдин мүчөлөрү айтышат да, что строительствону на нулевом цикле надо останавливать. Себеби ошол мурунку мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысы экспертиза грунтовых почв боло эле нарындагы турак жайды куруп баштаганда, ошондуктан баягы в процессе строительства удорожание болуп кеткен да, потому что биринчи экспертизаны күтүп, ошол почвада курса болобу, болбойбу, кандай дагы дополнительно бир иштер, изилдөө иштери болуш керек, ошону күтүш керек эле да, бирок алар ага карабастан стройканы башташат. Несмотря на то, что строительный отдел против болгон үчүн. Ошондуктан биздин строительный отдел айласыздан уже руководство болду үйдү баштагандан кийин айласыздан удорожание, там дополнительный расходтор чыгып, бирок үйдү качественно кылабыз деп аракет кылып, ошентип баасы өсүп кеткен да. Бирок 64 000 сомдон проверкадан кийин түштү 32 000 сомго да. Биздин строительный отделдин анда башчысы айтканда, смета элементарный сметада эле ошибка чыкканда, и элементарно там арифметические ошибкалар болгондо завышение цен. А завышение цен бар, это неправильно деп алар дагы аналитический записка берип, ушундай баягы курулуш отделдин күчү менен, получается, биз массалык маалымат каражатка чыгып, ушу директордун кеңешмеси прокуратурага жазып, ошол баягы 3-4 тараптан комплексный работа болгон үчүн алардын квадрат метри 32 000 сомго түштү да. Анан кийин бул эми баары бир 3 дело возбуждения болуп калды да. Анан кийин мурунку жетекчилик эми нету объекта, нету проблем дегендей, министр финансов, экс-министр финансов буйругу менен трехсторонние соглашения инициировать этет, что вот передать эти 2 дома на баланс мэрии. А мэрияга бергенден кийин уже мэрия ответственный болот да. И биздин мисалы заемщиктер аябай ушунчадан бери очередке туруп, документтерди толтуруп, 1 жылдан бери алар уже, получается, именно ошол үйлөргө үмүттөнгөн адамдар за бортом калмакчы да. Каарманыбыз бул боюнча өлкө башчыга кайрылуу жасаган. Ал жазуу түрүндө жолдогон катына жооп болбогондон соң массалык маалымат каражаттарына кайрылууга аргасыз болгонун айтат. Аябай баягы сөз эркиндиги жакын элем. Действительно, анан кийин көп туура эмес немелер болуп атканда, кадамдар болуп атканда жетекчиликке ачык эле айтат элем да. Хотя алар көп жолу айтышкан, биз тарап болсоң, аябай жакшы немеде чөйрөдө жүрөсүң. Ушун үчүн, а если ар тарап болсоң, уже не по пути депчи. Биз 1 ноябрда интервью бергенбиз. 1 ноябрь 2019 жылы интервью берип, анан кийин анда президент Сооронбай Жээнбековго ого кат жазганбыз. Бул туура эмес. Мамлекеттик ипотекалык компания ал үйлөрдү калтырыш керек өзүнүн балансында. Ошол очередте турган дарыгерлер үйлөрдү алыш керек.
бардыгы ушундай в рамках закона болуш керек деп. Анан кийин биздин мурунку жетекчи Абжапарова Эльмира: строительство бул хлопотное, затратное дело, мамлекеттик ипотекалык компания чем кургандан көрө лучше кредитке берип ошону менен иштесе болот депчи. А бирок негизи уже макул, анын точка зрениясы андай болсо дагы уже готовый, уже бүткөн 2 турак жайды беребиз деп атышпайбы мэриянын балансыначы. Ошон үчүн биз каршы чыгып, бир топ кызматкерлер президентке кат жазып, массалык маалымат каражаттарга интервью берип, аппарат президентинен проверка келип, бардыгын аныктап, мыйзам бузуулар бар экен, полностью административдик нарушениялар бар экен. Бирок жумуштан на самом деле ошо мурунку жетекчилик кетпей эле ошол арыз жазган директорлордун кеңеш менен төрагалары кетип калышты да. Баягы беззаконие бар да, аябай көп беззаконие бар, потому что мындай коркутуп, үркүтүп эле канча адамды жумуштан алышкан. Кичине эле мыйзам бузууларды билгенде эле кичине өзүнүн мнениясын айткан адамды сразу эле алар. Общее количество где-то 12 адам менден тышкары. Бул отдел капитального строительства. Ошол 2 турак жайды куруп бүткөн, ийгиликтүү куруп бүткөн биздин строительдер, аябай профессионалдуу команда. Анан кийин отдел мониторинга. Булар ошол мониторинг отдел ошо көзөмөлдөйт эле да кредиттерди полностью. И отдел развития регионов, сектор развития регионов. Вот ошол отделдерди, потому что именно ошол отделде иштеген адамдар, кызматкерлер кол коюшкан да президентке, правоохранительный органга, финансовый полиция. Биз аябай көп жака арыз жазганбыз. Проверка келет, изилдейт, анан кийин эле ал жактан звонок келет Министерство финансовтан. Кайра эле ошол кызматкерлер, наоборот, алар виноват болот, а руководство эч кандай неме ответственность болгон эмес да. Мага ошо мурунку жетекчиликтин мүчөсү айткан: или өзүң жазып кет, или биз сени по статье кетиребиз, ушундай маршрага деп эле өзүң кетесиң депчи. Бирок мен айткам: хорошо, мыйзам чегинде бардыгы болсун депчи. И чыгып кеткен, по собственному жазган эмесмин. Хотя мына ушул күнгө чейин мурунку жетекчилик трудовой эмгек китепчемди дагы ала элек элем да. Мына жаңы руководитель келгенден кийин мен трудовой эмгек китепчемди алдым. Ого чейин ошо эмгек китепчемди дагы беришпеди эле да. Булар эми атайын кто говорит правду, мы тех проучим, кто против нас пойдет, мы тех проучим дегенде, и чтобы ты и на работу не могла никуда устроиться, и мы тебя уволим по статье деп, булар ошо 1 жылдын ичинде документтерин бербей, анан кийин по собственному напишите деп аябай көп сунуш беришкен. Бирок мен ого көнбөй ошол сот системасына ишенип бергенмин исковое заявление. Анан кийин 2 судебный инстанцияны утуп чыктым. Анан кийин булар апелляция беришти Верховный судка. Верховный судта алар кайрадан досмотрга жөнөтөрүштү 1 инстанциягачы. Ошодон баягы мисалы исполнительный лист эле күчкө кирген да, потому что вы же знаете, с решением 2 инстанции Бишкекского городского суда решение 1 инстанции уже входит в силу. Исполнительный лист тоже приостановить дешкен да. Ушун үчүн мен ушул малга чейин бизде власть нелегитимный болуп жүргөн, революция болуп аткан, эми биздин проблемаларыбыз бул уже мындай чекедей эле болуп калат эле да. Поэтому мен кайрылган эмесмин президентке. Анан кийин ушул малга чейин полностью бир катар органдарга кайрылып, уже үмүтүмдү үзгөндөн кийин мен ошо президентке кайрылып жатам. Аппарат президентине мен кат жазгам, передачага чейин мен кат жазгам, официальное письмо Садыру Нуркожоевичу, бирок ал кат жетпептир президентке. И мен, насколько я поняла, ал катты окуган эмес экен президент. Ошон үчүн мен эми баягы мисалы лучше, чем 100 раз услышать, 1 раз увидеть дейт го. Ошон үчүн мен реально ситуацияны көргөзүш үчүн ошол ролик монтировать эткенмин. Полностью документтерди сактап, менде копиялар, электронный версиялар, как бы бул историянын хронологиясы с первого дня бар да. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания бул маселе боюнча күчүнө кирген сот чечими жок экендигин билдирүүдө. Мурунку мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы 2018 жылдын 26 февралында бул кызматка кабыл алынган. Кабыл алып иш өзүнүн ишин алып барып жаткан учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын укук ченемдик актыларын жана Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 147 беренесинин негизинде
бир нерче жолу эскертүү деп тартип жазасын алган. Ошондон кийин ипотекалык компаниянын мурунку жетекчилери тарабынан Имаралиева менен эмгек келишимин бузуу чечими кабыл алынат. Бул чечим менен Имаралиева макул болбостон Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна кайрылат доо арызы менен. Доо арызы биринчи жана Бишкек шаардык сотунун чечимдери негизинде доо арызы жарым жартылай канааттандырылган. Бирок Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 18 май күнү чыгарылган чечим менен биринчи жана апелляциялык инстанцияда кетирилген кемчиликтерди кайра калыбына келтирүү максатында Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна кайрадан кароого жөнөтүлгөн. Азыркы учурда Имаралиеванын доо арызы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда каралып жатат. Сот иштери жүрүп жатат да бул боюнча. Жарым жартылай канааттандырылганда бул жанакы жумуштан эмгек келишимин бузуу боюнча чечимин жокко чыгарылган да. Анан биздин өкүлдөр тарабынан бул Бишкек шаардык сотуна апелляциялык даттануу берилген жана кассациялык датталуу берилген жогорку сотко. Жогорку соттун чечими менен азыркы учурда мынакей жогоруда белгилеп кеткендей Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна кайрадан кайтып берген. Азыркы учурда эми сот иштери жүрүп жатат. Колубузга официалдуу түрдө мыйзамдык күчүнө кирген соттун чечими жок. Бул Имаралиеванын доо арызы боюнчачы. Мамлекеттик ишкананын юридикалык бөлүмүнүн башчысы талкууга түшкөн Нарын шаарындагы имаратка токтолуп, ал мэриянын балансына берилген эместигин белгиледи. Бул турак жай 2017-жылы куруу иштери башталып, 2019-жылы толугу менен бүткөн жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички буйругунун негизинде 2020-жылдын 11 мартында пайдаланууга берилген. Бул турак жай 3 подъезден, 5 этаждан жана 60 батирден түзүлөт. 60 батирден 45 батирге азыр элдер жашайт. Бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын ижарага берүү механизми менен адамдарга берилген. Анын ичинде 45 батирлердин ичинен 27 батири 2 бөлмөлүү жана 18 батир 1 бөлмөлүү болот. Ай сайын ижара төлөмдөрү 1 бөлмөнүкү 10.500 сомду түзөт, ал эми 2 бөлмөнүкү 14.500 сомду түзөт. 1 чарчы метрдин баасы 38.488 сомду түзөт. Бул эң башында белгиленген. Эң башындагы азыркы учурдагы белгиленген баасы да жалпысына. Бул ошол имараттын мэрияга өткөндүгү кандай маалымат? Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Мэриянын карамагына берилген эмес, берилет деген дагы чечим чыккан эмес бул боюнча. Аталган маселеде жумуштан алынган жетекчилер боюнча буларды билдирди. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин негизинде кылмыш ишин же болбосо жорук ишине шектелгендиги тууралуу адамга жазуу жүзүндө кабарлангандан кийин гана кылмыш иши козголду деп эсептелинет. Азыркы учурда укук коргоо органдары тарабынан берилген арыздар боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул боюнча бизге толук маалымат берүүгө болбойт. Тергөө амалдарынын жыйынтыгын жана соттордун чечимдеринин мыйзамга күчүнө киргенден кийин гана сиздерге баардык маалыматтарды бергенге даярбыз. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компания өлкөнүн 7 облусунда мамлекеттик кызматкерлерди ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу долбоорун иштеп чыккан. Алгачкылардан болуп, бул программанын алкагында Бишкек жана Нарын шаарларында турак жай курулган. Учурда Бишкек шаарындагы имарат пайдаланууга берилип, Нарындагы имаратта жарым жартылай тургундар киргизилген.